Audio kitep Güljamal Angemi Автор Куштарбек Кимсанов Жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап. Элден. Ошол күн өмүрүмдөгү түбөлүк унутулгус күндөрдүн бири катары жадымдан чыкчудай эмес. Таакыр унута албайм. Унута да албастырмын. Студенттик учурлардын не бир кызыктуу, не бир бактылуу күндөрү артта калды. Ал кездерде сен экөөбүз бири-бирибизге ушунчалык аяр мамиледе болуп, ар күнү жатакананын алдындагы олтургучта кызык маек куруп, кенен сүйлөшүп олтурчу эмес белек. Эстесем, бир күн дагы сүйлөшпөй, сыр чечишип, баарлашпай калчу эмес экенбиз. Кээде институттун окуу корпусунда жүргөнүбүздө алыстан бири-бирибизди көрүшүп калсак, жылмайыңкы таризде жатаканага барабыз го дегендей досторубуздан, өңгө студенттерден уялып тартынгандай саламдаша да албай өтүп кетер элек. Ошол күндөрү кечинде бирге олтурганыбызда факультетте мен саламдашайын десем, досторуңдан бөлүнбөй койбодуңбу деп өкүнгөндөй айтчу элең. Ал күндөрдүн сагынычы азапка салып жатпайбы? Азыркыдай аялым менен күнүгө уруш жаңжалга кириптер болбосом, аларды эстебей деле койсом керек эле. Айласыз турмуш дегениң ушул тура деп баш чайкадым. Экөөбүз биринчи жолу таанышканда менден сүрдөп, тик багып карай албай турган учуруң күнү бүгүнкүдөй көз алдымда турат. Узун чачыңды экиге бөлүп, бош өрүп, артыңа таштап алган болчусуң. Кадамдарыңда жандуу шилтенип, өзүңө тың кыздардан элең. Чийме кашың, каапкара көздөрүң сүйлөгөн сайын өзгөчө сүйкүмдүү көрсөтүп, адамдын көңүл кушун көпөлөтүп, өзүнө тартып, ал тургай бир карап алып, жылмайып койгонуңда ууртуңа жарашып турчу. Арык жырай келген, кырдач мурун, кымча бел кыз экениң эсимде. Чачтарың көркүңө чыгарып, кундуздай капкара гана болбостон, бел корчоңдун ылдый түшүп турган. Узундугу, коюулугу суктандырган, эч кимде жамандык ойлобогон ак көңүл жан элең анда. Мен алгачкы окуу күнүндө өз тайпалаштарым менен таанышып, пикир алышып, чоң аудиторияда көпкө олтурганмын. Ошол күнү көздөрү чолпондой жанган, ажарлуу бир кызды көзүм чалып, мындан ашкан сулуу болбосо деп ичимден тамшанып, ошол кыз менен бир тайпада окуурума кубанган болчумун. Антип-мынтип бир жыл окуп, экинчи курска олтурганыбызда көзүмө сен учурадың. Бир көргөндө эле сага көңүлүм жакынсып, тартыла түштүм. Байлап жетилип алгандай жалгыз жарым бассаң, таанышууну көксөп, артыңдан ээрчип да алчумун. Эчендеген кыздар менен жаңы таанышканда эле эски жолдоштордой болуп божурап сүйлөшүп кетчү жаным. Булсам, таанышууга да батынбай, сүйлөшүүнү көксөгөнүм менен сүйлөргө кеп таппай, же такыр оолактап кете албай, көп күн куру бекер убараланып жүрдүм. Сен болсо туйсаң деле туймаксан, билсең деле билмексен, сезсең деле сезмексен болуп, өчөшкөндөй ан сайын бир топ жүгүрттүң. Кайсыдыр бир учурларда сүйлөргө оңтою келип, батынып кеп айта албай калып, кийин өкүнгөн күндөрүм канча болду. Өзүмчө эле жакшы кыялдарга жетеленип, сен менен бирге жүргөнүмдү элестетип, атыңды ичимден кайталап, кылган иштеримди да кээде эсимден чыгарып койчу элем. Сааты чыкпаса, эч иш бүтпөйт дешет карыларыбыз. Мен көксөгөн нерсенин да сааты чыкпай жүрүп, акыры бир күн оюм орундалды.
бактымдан көрүп көктөн издегеним жерден табылгандай аябай кубандым. Кышкы сыноо жүрүп жаткан учур эле. Философиядан бир терминге тишим өтпөй, өзүбүзгө сабак берген профессор агайдан сурап кабинетине киргем. Ал түшүндүрүп берип, сабакка көңүл коюп, ынта менен окуганыма ыраазылыгын билдирип, билбей калгандан уялып, билбегениңди суроодон айбыкпаган балам, деп насаатын айтты. Ошентип профессор экөөбүз сыртка чыгаарыбызда эшикти кылдап, күтпөгөн жерден сен баш бактың, Гүлжамал. Саламатсыздарбы? Уруксаат бекен? Саламатчылык. Кел, кире бер кызым, деди профессор, сенин ушул жерде окууруңду билген менен аты жөнүңдү эстей албай. Агай, биздин экзаменди шаршембиге жылдырып коюптур го. Экинчибиз жума күнү болмок эле. Сиздин экзамен дүйшөмбүдө болгондо кийинкиге да кененирээк даярданмак элек да. Сен ушинтип агайды суроолуу карадың. Мен дүйшөмбү күнү институттун иштери менен Бишкекке бармак болуп, экзамен күнүн атайын жылдыртып койбодумбу? Ошол зарылыш чыкпаганда мурдагы түзүлмө боюнча эле болмок. Мейли эми, кантсе да жакшы баага тапшырып, айылыбызга көңүлүбүз тоок кубаныч менен эле кетсек болгону. Жакшы даярданып окусаңар эле баары жакшы болот. Кел, олтуруп сүйлө. Мен сөзгө алаксып, жанадан бери маани бербегем тура. Профессор өзүн оңтойсуз сезип, сага чын дилинен, маңдайынан мен олтурган катардан орун көрсөттү. Сен бир аз жылмайып олтургучка олтурдуң да, колуңдагы дептериңди барактап, сабак боюнча түшүнбөгөн темаңды жазып койгон белемсиң, агайыңдан бир нерселерди сурадың. Профессор болсо мага кайрылып, силер былтыр өтпөдүңөр беле? Түшүндүрүп койчу. Мен проректор түштөнүүгө кете элегинде жолугуп келейин. Ушул жерден жылбай олтуруп тургула. Азыр Курбанбеков агайыңар келет. Анан кете бересиңер. Эшикти ачык таштасак, кимдер келип эмнени алып кеткенин кайдан билмек элек? Деди да сыртка жөнөдү. Мен болсо эми сүйлөөр сөзүңдү сүйлө. Айт, тартынбай. Кыздардан бетер уялчаак болуп баратасың да. Оңтою келгенде бүтпөгөн иштин арты өкүнүчкө кириптер кылат. Балким, бул деле сени сүйлөткөнгө, сени менен сүйлөшкөнгө кызыгып жүрбөсүн деп, өзүмө өзүм кеңеш берип, кептеримди камдай баштадым. Эмнеден баштасам деп ойлоно калганымда ортодогу тынчтыкты бузуп, сиз Балташ агайдын группасында окуйсузбу? Дедиң. Сени биринчи сүйлөйт деп күтпөгөндүктөн селт этип бир аз чочуп алдым. Муну байкап калган белемсиң, күлүп бере жаздап, дептериңди оозуңа тосо койгонуңан сезип калдым. Бирок жакшы тааныш болбогонубуздан ал нерсе ошол бойдон билмексен болуп калган боюнча унутулду. Ооба, кайдан билесиң? Дедим мен, бир курс төмөн окуганыңды эске алып, дароо эле сенден баштап. Сиздер менен көп сүйлөшкөнүмөн ошентип ойлогом. Сурабай билдимби? Хи-хи. Сен шайыр мүнөзгө салып бырс күлүп алдың. Биздин тайпада тааныштарың болсо керек да. Жок, бир да таанышым жок силерде. Ал тургай өзүбүздүн группада да менин районумдан эч ким жок. Кайсы райондонсуң? Чаткалдан. Охо, алыстан турбайсыңбы? Жакын эле. Болгону Оштон 4,5 сааттык жол. Ортодо кеп дагы үзүлдү. Токтогон кебимди кантип улантаарымды билбей, агайдан эмнени сурамакчы элең, дедим. Балбылдаган көздөрүңө тигиле карай. Сен агайдан сурай турган сурооңду мага берип, билер бекенсиз, дегендей үнсүз тиктеп турдуң.
Биз окуп үйрөнгөн эле тема болгондуктан баарын түшүндүрүп бердим. Ала келген дептериңе менин айтып жаткандарымды аппак манжалары арык колдоруң менен шатыратып, шашылгандай жазып үлгүрүп жаттың. Сурай турган темаңды биле турганыма ошол учурда абдан кубандым. Анткени билбей калсам уят болор эле. Мен ошондо сенин ар бир кыймылыңа астыртан сын менен көз салып, жанымда олтурганыңа түбөлүк бирге боло тургандай маашырланып, сен жөнүндөгү не деген гана керемет ойлорду ойлободум. Сен бир аз ийменип, сүрдөп, суроолорума дароо жооп берип, профессордун кабинетинин терезесинен сырттагы жалбыраксыз дарактарга көз жүгүртмүш болуп, улам мен тарапты карап алып жаттың. Менин өзүңдөн көз албай турганымды көрүп, ошол кезде ан сайын сүрдөгөн болчусуң. Профессор айткан Курбанбеков келе койбоду. Көпкө отурдук. Караңгы жерден издеп жаткандай кыйналып, араң сөз таап, сүйлөшө калабыз да, анан кайра тамагыбыз буулгандай кебибиз кескин үзүлөт. Мен ошондо бул окууга өзүң каалап эле тапшырдыңбы? Деп суроо берип алып, ушинтип болсо да кеп тапканыма сүйүнүп кеттим. Сен кайдан? Деп бир улутунуп алып кебиңди уладың. Мен көксөгөн, мен ойлогон нерселер таакыр ишке ашпайт. Таалайым таш боорбу, же жолум ошондой катуубу, билбейм. Койчу, андай дебечи. Кайсыл окууга тапшырайын деп ойлогон элең? Журналистикага. Эч нерсе эмес. Келечек али алдыда. Муну бүткөндөн кийин окусаң деле үлгүрөсүң. Азыр 25-тен ашкандар деле окуп жатпайбы? А сен биринчиден жашсың. Экинчиден, бул окууну бүткөндөн кийин баарына түшүнүп, ал тургай билимиң да жогорулап калат. Окууга аттестатка караганда диплом менен тапшырсаң, ошол жагы сага утук оңой өтөсүң. Себеби ага чейин билимиң жогорку болуп калат эмеспи? Рахмат. Канткен менен самаган жакшы ойлоруң ойрондолуп кетсе, жашагың деле келбей калат экен. Бирок азыр отсуз үмүтүмдү жалгыз гана атам тутантып, сезимимди жандантып, ошо өзүң каалаган окууңа киргизем. Кантип болсо да сөзсүз киргизем, деп сөз берип кубантып жүрөт. Ооба, үй бүлөдө негизги бийлик атага таандык. Атаң азыркы сага айткан сөзүндө турса, сөзсүз журналистикага да окуйсуң. Ошондой эле болсо экен. А өзүңүзчү? Ушул окууга каалап эле тапшырган белеңиз? Сен мага ушинтип суроо бердиң. Мен ошондо сенин атыңды мурда башка бирөөлөрдөн сурап билип алганымы эстеп, жакшылап таанышып албаганыман, сен деп эле сүйлөй берчи. Менден 1-2 жаш эле кичүү болсоң керек. Канчага кирдиң? Дедим. Сөздүн ногу башкага бурулганына деле кайыл болгондой, сен эми 18-ге толо турганыңды айтып, анан менин 19-га чыкканымды сурап билдиң. Сенин атың Гүлжамал болсо керек, дедим, мурдадан эле биле турганымды жашырбай. А сенин атың Кумарбек, ошондойбу? Дедиң, сунушум боюнча дароо сенге өтүп. Бирок сен деп алганыңан өзүң да коркуп кеткенсиң. Эмне үчүн менин атымды билүү зарыл болду экен буга? Кайдан? Кимден сурап билди экен деген ойлорго оролуп, таң калганымды билдирмексен боло. Кайдан билесиң? Кимден сурап билгенсиң? Дедим. Эч кимден сураган жокмун. Анан кантип билдиң? Айтпайм. Хи-хи. Эмне үчүн? Айткым келбей жатат. Кантип билип алгандыгым азырынча сага табышмак болсун. Бирок өзүң ойлонсоң оңой эле таап аласың, деп мага карап бир жылмайып койдуң.
Кайра-кайра кайталап сурагым келбеди. Көрсө, өзүң айткандай, негедир мага көңүлүм жакынсып, мен жөнүндө көптөгөн маалыматтарга ээ болгум келип, ошодон улам атымды атайын окутуучу эжейден сурап билген экенсиң. Мен ошондо сүйлөшкөн жигитиң барбы деп капысынан суроо берип алып, анан өзүм да чочуп кеттим. Эми 18-ге чыксам, кайдагы жигит дедиң, камарабай. Азыр 18-ге эмес, 15-ке чыгып чыкпай эле сүйлөшүп алып жатышпайбы? Чыдабай жаткансышып. Сен эмне, бул кезде али эрте деп жүрөсүңбү? Мен күлүп жибердим. Сен да кошулдуң. Сүйлөшкөн жигитим жок. Эмнеге? Купулуңа толо турган эч ким көрүнө элекпи? Андай деле болбосо керек. Мен ал тууралуу ойлоно да элекмин. Бакырайган көздөрүң менен бир карап алып ушинтип айттың. Бир жагынан ушунуң да жакшы. Эмне себептен? Сен бир чети таң калып, аябай билгиң келгендей сурадың. Себеби жигитиң болсо, мен мурунтан неге жолукпаган экем деп арманда калат элем да. Анткени көңүл чиркин сени көксөп жатпайбы деп чындыктуу айтуудан ийменип, шашылуунун кереги эмне дедим да, сенин жүзүңө дагы бир ирет көз чаптырдым. Сенден алгачкы жолу таанышып олтургандын белгиси байкалган жок. Жаны эле тике карай албай, сөздөрүңдөн адашып сүрдөп жаттың эле. Кайнатасынын алдында олтурган келиндей. Азыр болсо дароо токтоо адамдай салмактуу үн ката баштадың. Ойлонуп олтурганың да сезилип турду. Анан кеп башкага бурулуп, мен эмне себептен бул окууга тапшырганым жөнүндө айтылбай калды. Бирок жигитиң жоктугу деле жакшы деген кебимдин чыныгы себебин айтып берген болчумун. Мен булардын баарын 13 жыл мурда башыман өткөргөнүм менен ушул учурда болбосо да кечээ эле өткөргөндөй болуп турам. Анткени ушул учурлардан бери ушунча жыл өткөндүгүнө ишенгим келбейт. Бирок жыл санагы ишендирип жатпайбы? Биз экөөбүз ошол таанышуудан кийин жакын мамиледе болуп кеттик. Алгачкы убактарда ага карындаштардай бир боордой ысык ынтымактыкта жүргөн элек. Ошентип, биринчи жолку жолугушуубуз кышкы сыноо мезгилине кез келип, анын шарапаты менен жакындан таанышкан болчубуз. Кыш өтүп, жаз келе баштаган сайын жакындыгыбыз арта берген. Биздин жакшы тааныштардай ортобузда жылуу мамиле өкүм сүрө баштаган кездерде бул көрүнүштү көзү чалып көргөн, байкаган студенттер түрдүү пикирлерди айтышкан. Бир алдын Кумарбек тиги биринчи курста окуган ак кофтачан кыз менен сүйлөшүп жүрөт экен деп бири-бирине жаңылык катары аңыз кылып да жүргөн. Ал кептерге мен эч убакта алданчу эмесмин. Анткени башкалардан өзгөчө жаралган кыз болчусуң. Кээде досторум тамашага салып: "Эй, Кумарбек, Аяштын ак кофтасын качан жаңылап бересиң? Эми кызыл тазылан эле кийгизчи" деп тийишип калышчу. Алар сен көбүнчө ак булуттай апапак болгон кофтаңы кийгендигиңен ушитчу. Аны окууга тапшырып биринчи студент болгонуңда кийген элең. Өтө жарашыктуу келип, ажарыңды ачып турчу. Ошол не бир сонун, не бир таалайлуу кайталангыс бактылуу учурлар болгон студенттик курагыбыздын тиги чокудан ары ашканына быйыл 10 жылдын. Ал эми экөөбүздүн таанышкан күнүбүзгө 13 жылдын жүзү болду. Мен 5-курсту бүтөөр жылы, сен 4-курста окуйт элең. Кеңешип кескен бармак оорубайт деп, ата-энелерибизге экөөбүздүн келечегибиз жөнүндө кеңеш салмай болдук. Сен айттың, таш түшкөн жеринде оор дешет. Мен өзүм жан дилим менен макулмун. Эгер
Үйдөгүлөр каршы болгон болсо да андан эч майнап чыкпайт. Чечүүчү тарап сен жак. Ошондуктан өзүң жактын мамилесин бышыр. 5 жылдык студенттик учурда бирге жүрүп, бири-бирибизди толук эле түшүнүп бүттүк. Эми бир өмүр чогуу бололу. Жашоонун оор жагдайында бири-бирибизге жөлөк болуп, жыргалуу учурларга көмөк болуп, бир жаздыкка баш коелу. Мен да ушуну каалачумун. Ошол кеп сүйлөшүлгөн күздүн акыркы айынын ишембилеринин биринде айылга ата-энеме барып, жекшемби күнү кайра кайттым. Сен менен турмуш сапарыбыз тууралуу макулдашканым жөнүндө кептин башын кылтыйтып кагуу жедим. Өстүргөндөн кийин өзү билгендей жүрсүң деп багып чоңойтподук сени. Сен эмне десем ошону аткарасың. Сага өйүздөгү Айт Маматтын кызын алып бермей болдук. Мектепти бүткөнүнө 2 жыл болду. Үйүнөн чыга элек. Салакада жүргөн кыз. Ата-энеси да бардар кишилер. Теги таза. Дипломуңду колуңа алып келесиң. Тиги жаңы чектен жер алып, үй салып берип, ошого үйлөп коем. Мектепке кирип чыгып, бала окутуп жүрө бересиң, деп атам бакылдап кое берет эмеспи. Шылуундукка салып, ага-буга алаксытып араң кутулдум. Ошко келип, сага айтсам, көзүңдүн жашын көл кылып, тирүүлүккө кош айткандай ыйладым. Боорум ооруду, аядым. Айла амал издедим. Сенин чын көңүлүңдөн сүйөрүңдү ошондо бир билдим. Бул кезде акыркы курста окуйт болчумун. 7 ноябрь эле. Күн кечтеп, батыш тарап нурга чайылып, кызамык тартып турду. Асманда калдайган булут жайжылып барат. Жердеги жука жааган кар көпчүлүктүн буту менен тебеленип, сыйгалак музга айланган. Биз экөөбүз жатаканадан чыгып, көчөнүн аркы өзүндөгү аллеяга өтүп бирге бастык. Көнүмүш адатыбыздай эле сол колубуз менен кармашып, мен оң колумду мойнуңа артып, не бир кызыктуу нерселерди сүйлөшүп баратканбыз. Ошентип, ак баш агайдын кечээги жоругуна күлүп, токтоно албай, чоң жолго жакындап калганыбызда жатаканага бурулган жолдон Москвич маркасындагы машина көрүндү. Капарыбызга дагы албадык. Тушуубузга келгенде сигнал берип токтоп калды. Айдоочунун жанындагы орундуктан башына ак калпак кийген бир киши түшүп, Гүлжамал деп үн катып, биз жакка карай басты. Машина сигнал басканда эле кармашкан колубузду бөлүп алганбыз. Сенин бетиң кызарып, же ал кишини утурлай албай, же салам айтпай уялганыңды билдирип, катып калгандай ордуңдан жылбадың. Мен сенин тууган уруктарыңдан экенин байкап ары бастым. Жолдун четиндеги чоң кайыңдын жанына барып, артымды карасам, сен ал таксиге түшүп жатыпсың. Таң калдым. Такси ордунан козголуп, жатакана жакка жылды. Мен кайра артыма кайтып, бөлмөмө киргичең, бул ким болду экен? Эмне иш менен келди экен деп түрдүү-түмөн нерселерди ойлодум. Кантсе да кубанычтуу эле кабар болсо экен. Бөлмөнүн терезесинен жатакананын алдына келген жагына бурулуп, токтогон жанагы Москвич машинасын карап көп ойлондум. Жана көргөн калпакчан киши менен айдоочу машинага жөлөнүп, жашыруун нерселерди сүйлөшкөндөй улам-улам жатакана жакты карап коюшуп, кайсыдыр бир жакта шашылыш иши бардай, ал үчүн тынчсыздангандай турушту. Бир убакта суук күндөрү күйүүчү күрөң түстөгү узун пальтоңду кийип, жатаканадан досторуңдун бири менен ээрчише чыктың. Айдоочунун кол жаңсап жасаган ишаратына таянып, машинага шаңдуу олтурдуң.
Калпакчан киши сени ээрчип чыккан кызга бир нерселерди айтты да кайра дароо машинага олтурду. Жөнөп кеттиңер. Мени ушул саам кайда барат болду экен деген суроо тынчсыздантып, узатып чыккан досуң өз бөлмөсүнө киргенче 4-кабаттан чуркап түшүп барып эшигин каккыладым. Эч ким үн катпады. Ал төмөндөн чыга элек экен. Күтүп турдум. Гүлжамал кайда кетти? Дедим, шашылыш сурап досуң чыгаар менен. Айылга, чаткалга кетти. Эмнеге? Тынчылык бекен? Ким билет? Гүлжамал өзү кубанычтуу эле. Агамдар базарга келишкен экен. Эртең дагы келебиз. Үйдөгүлөр менен учурашып келесиңби дешти. Кеттим. Эгер экинчи парага жетишип келип калам. Кумарга ошентип айтып кой, деди. Узатып чыксам агасы, агайларыңа айтып кой, кызым. Гүлжамал 4-5 күндөн кийин келет. Зарыл иштер менен агасы алып кетти де. Деп коюп, кандай окуя жүз берди, деги жакшылык ишпи деген суроому укпастан машинага олтурду да жөнөп кетти. Машинанын номерин жазып койдуңбу? Жок, эмнеге? Эстеп калбапсың да. Өзүнүн айылдаш жакын эле агаларынан экен. Ошентсе да эстеп калбапсың. Айдоочуну тааныбасам да, азыркы агасын тааныйм. Деги эмне болду экен десең? Агасынын шашылганына караганда бир жаман окуя болгон окшойт. Гүлжамалга айтышпай базарга келдик дешкен белем. Мага кече эле айткан болчу. 90го жакындап калган чоң энем бар. Биздин үйдүн ооматын кармап турган деп. Ошол чоң энеси кайтыш болбосо экен. Коюңузчу, андай болбосун. Досуң ушинтти. Өлүм жөнүндө таакыр уккусу келбегенин билдирип. Сен мени сен десең да, ал сиз дечү. Бир жолу сен эле дей берчи десем, баары бир кийин аяшым болгонуңузда сиздешке туура келет да, деп күлдүргөн. Ылайым ошондой болсун дегенмин ичимден. Мен ошону каалайт дейсиңби? Айласыздан ар нерсени ойлойт экенсиң да, дедим. Анан ал чөнтөгүнүн ачкычын алып бөлмөсүн ачып жатканда гана эшиктин оозунда турганыбызды сездим. Ичкери кириңиз, деди ал, бөлмөнүн электр жарыгын күйгүзүп. Демейде, сен жок болсоң таакыр кирчи эмесмин. Бул сапар жок да, дебедим. Кирип, сенин кроватыңа олтурдум. Досуң ары жакта турган столду алдыма жылдырды да, анын үстүнө дасторкон жайып, нан, чайын алып келе баштады. Бул столдо көп жолу сени экөөбүз чогуу тамактанып, узак убакытка чейин кызыктуу маек куруп олтурганыбызды бир эстеп алдым. Ошол стол бүгүн досуң экөөбүздүн алдыбызда турду. Мен ошону каалайт дейсиңби? Айласыздан ар нерсени ойлойт экенсиң да, дедим. Ал чөнтөгүнүн ачкычын алып бөлмөсүн ачып жатканда гана эшиктин оозунда турганыбызды сездим. Ичкери кириңиз, деди ал, бөлмөнүн электр жарыгын күйгүзүп. Демейде, сен жок болсоң таакыр кирчи эмесмин. Бул сапар жок да, дебедим. Кирип, сенин кроватыңа олтурдум. Досуң ары жакта турган столду алдыма жылдырды да, анын үстүнө дасторкон жайып, нан, чайын алып келе баштады. Бул столдо көп жолу сени экөөбүз чогуу тамактанып, узак убакытка чейин кызыктуу маек куруп олтурганыбызды бир эстеп алдым. Ошол стол бүгүн досуң экөөбүздүн алдыбызда турду. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деген кеп төгүн эмес экен, деди ал. Мыкты билимге жетүү үчүн жигердүү изденүү керек тура. Албетте, дедим мен, чыныгы билим майданына чыйыр жол салуу утурумдук ийгилик катары гана эсептелбестен артта калуучу атак даңктын да себепкери. Өтө кыйналып кеттик. Бир адистикке ээ болууда, бир топ предметтерди окуп, кыйла кыйынчылыкка кириптер болуудабыз. Мейли, кыйынчылыксыз ийгилик менен жетишкендик кайда. Оозурун көрөрбүз ушул азаптын, деген үмүт чоң.
Men studentтердин bir кыйынчылыгынын түпкү себебин өзүлөрүнүн аракетсиздигинен тапкым келет. Кайсыл кыйынчылыгын? Сессия башталып, жайкы, кышкы сыноолордо экзамен зачетторду койдура албай чеккен азабына өздөрү күнөөлүү да. Кээде окутуучулар атайлап койбогон жагдайларда кездешет. Аны такыр четке кагуу мүмкүн эмес. Бирок студенттер өздөрүн актагысы келип, окутуучуларды акча тилеп баа койбоду деп күнөөлөй берген жаман адаттары бар. Эгер студент билип, айтып берип жатса, кантип койбой коймок? Баарын эң мыкты билүү кыйын да. Албетте кыйын. Анткен менен өз убагында жакшылап окуп даярданууга болот го. Көпчүлүк студенттер лекцияны окубай жүрө берет да, анан семинар сыноолордо жооп бере алышпай калат. Бир күндө баарын билүүгө такыр мүмкүн эмес. Гений деле мындай сапатка эгетер болбосо керек. Ошондуктан эртеңкинин камын эртелеп көрүп даярдык менен жүрүү жасалаар ишке чоң жардам. Ушул сунушуңузду колго алуу керек экен. Ошол түнү досуң экөөбүз узакка чейин сүйлөшүп отурдук. Билим алуунун өйдө төмөн жактары жөнүндө өз көз карашыбызды билдирдик. Сенин үй бүлөң, тайпалаштарың менен болгон мамилең, бул эле эмес, досуң өзү тууралуу да көп нерселерди айтып берди. Табигаттын мыйзамы экен. Ошол жылы кыш өтө суук болгон. Сен айылыңа кеткен күнүштүн айынын экинчи жарымы эле. Кроватта досуң экөөбүз маңдай тескей отуруп аябай үшүгөнбүз. Мен сенин гүлдүү көрпөңдү жамынып алганмын. Азыр да эсимде. Ал да өзүнүн жамынчысына оронуп, түн бир уйкум болгончо баардашканбыз. Эртең келем деп кеткен экен эле деген ойдо эртеси кечке күттүм. Бирок келбедиң. Сарсанаага баттым. Эмне болду экен? Кыжалатчылык муун жөөнүмдү бошотконсуду. Арадан 3 күн өтсө да көрүнбөдүң. Ошол кетишиңде узакка жүрдүң. Мен чоң энеңдин көз жумганын ойлоп, сенин ыйдан башың көтөрүлбөй, кайгы үстүндө экениңди элестеттим. Бирок андай болбогон экен. Көпкө жүргөнүңдүн себеби биз ойлогондон такыр башкача чыкты. Ажал жаш карыга, аял эркекке карабай тура. Ал окуяны укканда мен да катуу кыжалаттандым. Өкүндүм, арман кылдым. Атаган атай, 50-гө чыгып чыга элек кезинде кырсык болуп, атаң өтүп кеткен экен. Арман күн, арман күн. Сен айткандай, эмне деген гана жакшы максаттары бар эле. Алардын баары бүттү. Баары ойрон болду. Кийин шаарга келгениңде ошол каргашалуу күн тууралуу мен такыр антип ойлогон жок элем. Машина жалдап келген агамдын айылдагылар менен учураштырып келем дегенине абдан кубанып, эч бир жаман нерсени ойлобой жөнөп кеткенмин. Айылыбызга жете бергенде эли журттун баары эле аял эркек дебей көчөдө жүргөнүн көрүп, булар кайдан келатышат деп сурасам, айдоочу жаңы жылды жакшылап тосолу дегендир да, деди. Түн жарым болчу. Антсе деле эч нерсени эле салбай, той-бойдон келаткандар окшойт деп божомолдоп, бул жакка кардын улуулап жаап, калың түшкөнүн айтып кете бердим. Биздин айылда үйлөнүү той болгондо эл 2 күн уктабай шапар тепчү. Үйгө жакындаганда элдин баары биздикине келип кетип жатканын, эшик алдыбыздан боз үйдө, анын астында 2 катар болуп жалаң туулган уруктарыбызды узатасынан турушканын көрүп, алкымым оозума кептеле түштү. Бир шумдуктуу окуя болгондугун сезип, бакырып ыйлап жибердим деп бышактап айтып берген эмес белең. Мен ошондо же айтпай эле койчу дей албай, же ыйымды басылта албай, өзүм да ыйлагым келип, өтө оор акыбалда отурганмын. Машина токтоп,
Эшикти ачып түшкөнүмдө эле атам ой деген муун жүндү зыркыраткан өкүрүк угулду. Атам өлүп калган турбайбы деп боз үйгө карай чуркадым. Көзүмдүн жашы шаркыратмадан түшкөн сууну элестетип шорголоп жатты. Айырмасы ысыктыгында эле. Коңшу колоңдорубуздан үчөө төртөө колтуктап көңүл айтып жаткансышты. Уккум да келбеди. Ошондон кийин эмне болгонун билбейм. Эсим ооп калган экенмин дегениңди угуп, менин да көзүмдөн жаш акты. Аны сага билдирбей, жең учум менен аарчыган элем. Адамды кайгыдай катуу мүңкүрөткөн эч нерсе жок болсо керек. Сен тез эле өңүңдөн азып, чийдей арактап кеттиң. Бир күнү китептеримдин арасынан тең ортосунан бүктөлгөн кош баракты алып окуп кирдим. Ага ментип өкүтүңдү жазган экенсиң. Ай, көр дүйнө, армандуу дүйнө. Өзүм каалаган окууга өтө албай, арманда жүргөнүмдө, алас келгенсип атакем өтүп кетти. Кандай гана мээрбан, кичпейил, боорукер жан эле. Бул окууңду бүтөөрүң менен журналистикаңа. Мен ошол окууну эгзегендиктен ушинтип айтчу. Киргизем. Кызым, деп жүрчү эмес беле. Өзүңдө максатыңа жетпей, мени да максатыма жеткире албай кош айттым. Эми мага жашоо таптакыр кызыксыз. Кош бол, ата. Сен ушул сыяктуу оор кайгынын жүгү бар сөздөр менен кош барактын бетин толтурган экенсиң. Окуп бүтүп, өксүк ыйлап жибердим. Бирок эмне майнап чыкмак? Адам деген ушундай алсыз болот белем. О дүйнөдөн билдирүү келсе, бу дүйнөң өзү эле суратпай туруп, жолдомо берип жолго салат турбайбы? Ошентип, ал күндөр да өткөн. Андан кийин жаркырап жаз да келди. Күндөр өткөн сайын менин алтынга алмаштыргыс асыл курагым, студенттик мезгилим соңуна чыгып баратты. Ал кезде сен 4-курсту, мен болсо 5-чини аяктап жаткан элем. Акыркы экзаменге 2 күн калганда жалпы тайпалаштар экскурсияга чыктык. Кээ бирөөлөр өзүлөрү каалаган жакындарын ээрчитип алмай болушту. Мен сени чакырдым. Бирок тайпалаштарымдан тартынаарыңды айтып макул болбодуң. Ошондо кичинекей автобусту заказ кылып, топтогон тыйынтыпырыбызга жетерлик бензин куюп берип, эзелден берке кан жол болуп жашап келаткан Жүбек жолу менен шаардан обочуроок жерге барып, бир тайпалашыбыздын туугандарыныкына конуп, 2 күн жүрүп кайтканбыз. Сенин эле барбай калганыңа өкүнгөн жерим болбосо, аябай сонун ойноп келгенбиз. Ал жактан эртең экзамен деген күнү эрте менен кайтып, кечке чейин айылмада барып келүүгө жетишкен болчумун. Мурда кыйытып айткан болсом, ал жолкусумда ачык эле айттым. Сени алуунун жол жобосун издеп, сенден башкага үйлөнбөйм дегендей кылып, атама да, апама да жакшылап түшүндүрдүм. Апам мурда эле көнгөндөй болгон, бирок атам такыр ыначыда эмес. Алыстан алам дебестен, андан көрө турпагыңды түйүп кет деп кесе сүйлөдү. Аябай кайгырдым. Сени менен жашоого ошол кезде мүмкүнчүлүк болбогонун, бирок атамды качандыр бир көндүрүп сени алаарымды айттым. Ошол кезде сен 4-курсту бүтүрүп жаткандыктан 1 жылдай баш кошпосок да тез-тез көрүшүп турууну көксөп макул болдуң. Мен дипломду алып, айылга келип, өзүм окуп бүткөн орто мектепке сабак берүү аркылуу иш жолумду баштадым. Сага күнүгө жолуккум келсе да, такыр мүмкүнчүлүк болбой, акыркы кездерде кээде айына 1 гана жолу көрүшкөн учурлар да болду. Анткени шаардан алыс тургандыгым белги тээп койчу. Экөөбүздүн жолубузда 1 гана чоң бөгөт болчу. Ал атам тарабынан тосулган. Антип-ментип, эптеп, эбин таап, атамды көндүрүп, мени ошол
Kızga үйлөндүргүлөчү деп айтып арачы болгудай бир тууган агам да, эжем да жок эле. Ийни карындаштарымдын болсо колунан келбеши бышык. Апам сага үйлөнүшүмө кайыл болгон менен атам караманча каршы болуп көнбөй койду. Аттиң дедим. Бир күнү шаарга сага келдим. Атамдын кебин эки кыла албай, сен менен акыркы ирет жолугушуп жатканымды билип, ошол кечте таң аппак атып асман бетинде бир да жылбыз калбай тараган кезге чейин олтурбадым беле. Сен да көкүрөгүмө башың коюп, көз жаш төгүп үн ката албай буулгансың. Акырында үйгө кетеримде кучагыма катуу кысып, эки бетиңден, эриндериңден өптүм да, кош Гүлжамал, келечектен кийин кесири таалай тап. Атамдын буйругуна айла таппадым. Менин болочогум кадимки кара тумандай, такыр эч нерсе көрө албай жатам. Балким, бактым сендедир эле. Кантейин. Канткен менен эч убакта эсимден чыгарбайм. Ооба, дайыма көңүлүмдө сактайм. Кош бол, деген боюнча ары басып кеттим. Артыма кайрылып карагым келди. Бирок карабадым. Сенин ыйлаган боюнча калганыңды, менин артымдан көз албай, ошол ордуңда олтурганыңды көрбөй туруп сездим. Бурулбадым. Кантели, Гүлжамал, кантели. Канткен менен кандай кырдаал болбосун, баласы үчүн төбөсү менен жер казууга да даяр турган энеге жетпей тура. Улуулукту кан жанына сиңирген энелерге даңк. Менин сен жөнүндөгү ойлордун үстүндө кусага батып көңүлүм чөгүп жүргөнүмдү байкаган апам байкуш бир күнү мени бактын арасындагы сөрүдө олтурган калыбында талаадан мал карап келип, эми аттан түшүп жатканымда кыйкырып чакырып алды. Бардым. Негедир ойлоп отурган экен. Сөрүнүн бир четинен жай алдым. Балам, деп сөзүн баштады апам. Сенин эмнеликтен санаалуу жүргөнүңдү билип жүрөм. Ал кызыңды мен көрбөсөм деле экөөңөрдүн көңүлүңөр жакын экендигин, бири-бириңерди көксөгөндүгүңөрдү жүрөгүм сезип турат. Бирок бул турмушта баардык иштин тоскоолдугу болуп турбайбы? Атаңа таарынба. Анткени ал сени жакын эле жерден үйлөнсө, кийинкилеги жакшы болот эле деп жатпайбы? Кечээ дагы сен тууралуу сүйлөштүк. Атаң аныңдын биринчиден жери алыстыгын, экинчиден окуган кыз экендигинен улам алып бербейм деп жатат. Ал иштейм деп иштеп кетсе, үй кызматы кылынбай калаарын эске алып жатпайбы? Азыр ал жогунда кантип тиричилик өтүп жатса, дал эле ошондой өтө берет десем, чоң келин түшкөн жеринде кийинки келиндерге, кичи абысындарына үлгү болгудай болуш керек. Ал иштеп кетсе, кийинки алган келиндериң эмне, эмгек кылышат беле, мунуңа атаандашып, деп такыр болжуда эмес. Анан дагы аркы айылдагы Айтмамат карыя кызын берем деген имиш. Анысын жерге сууга койбой мактаптыр. Ошону эле алып берсек дейт. Деди мени эмне дээр экен дегендей суроолуу карап. Атам айткан кызды эч качан албайм. Аны мен деле көрүп жүргөм. Сырты сулуу көрүнгөн менен кылык жорго жакшы эмес. Дедим. Жактыра бербегенимди билдирип. Кызын көкөлөтө мактап, үйөө даректеген ата тарыхта болгон эмес. Таң калдым, деп кошумчалап да жибердим. Ошондо апам, мейли, балам, канткен менен эрезеге жеткирип, эл катарына кошкон атаңа таарынба. Мен дагы айтып көрөйүн, эптеп көндүрөйүн. Сен досторуң менен сүйлөшүп барып ала качып кел. Анан атаң аргасыздан макул болот, деди. Мен аябай кубансам да, билдирмексен болуп, кокус келгенден кийин мени дагы кагып,
Жогот десе кантебиз, дедим. Антпейт. Ушул ишембиде алып келе бер. Шаршемби менен ишембинин аралыгы аз эле болгон менен ошол маалда мага аябай көптөй сезилип, канат бүтүп, учуп жүргүм келип өтө толкундандым. Бирок жашыруун бир нерсе жүрөгүмдү өйгөнсүдү. Сени менен түбөлүккө деп коштошуп келгениме ошол күнү 47 күн болгонун эстедим. Анан ал эмне деген ойдо жүрдү экен деп кыялданып, тез эле жетип баргым келди. Апамдын мейирбандыгына ынанып, ушул даражага жеткирип багып өстүргөндүгүн, мен үчүн эчен азап чеккендигин, ал тургай азыр деле мен ойлоп чоң жоопкерчиликти мойнуна алып жаткандыгын боорукердик, эрдик деп кабыл алдым. Атамдын ачуусу келип, дагы деле катуу каршы чыкканы менен уруксаат бергени үчүн 7 өмүрүн жерге киргизе жазалаарын сезип турса да, алып келе бер деп жаткандыгынан улам апамдын алт кызматын, улуу боорукерлигин, бийик түшүнүктүүлүгүн байкап, ушул жакшылыктарынын баарын кайтара алсам экен деп ичимден Кудайга жалынып тилендим. Бирок эне карызынан эч убакта кутула албайсың. Эй перзентим, деп басым коюп көтөрүңкү үн менен айтылган белгисиз бирөөнүн сөзү кулагыма жаңырып турду. Ошентип ишемби күнү да келди. Камынып кайрат менен шаарга аттандым. 2 саат дегенде араң жетип, эл айткандай төбөсүнөн зымга байланган автобуска олтуруп институтка жол алдым. Жарым саатка жетпей, институттун айланасы дарактар менен курчалган кооз заң кайган окуу корпусуна жетип барып, сени издей баштадым. Кайсыл мугалимдин сабагы экендигин расписаниядан карайын десем, окуу токтоп, сессия жүрүп жаткан учур экен. Сени көрөйүн дегенде 2 көзүм төрт болуп, топ-тобу менен чогуу жүрүшкөн кыздарды тиктейм, арасында жүргөндүр деп ойлоп. Сен алардын арасында жок болуп чыгасың. Экзамендерди да бүтүрүп, айыл-айылдарына тараган бейм, деп ойлоп алып, коркуп кеттим. Деканга кирип сурасам, кечээ экзамен тапшырганыңарды, акыркы экзамениңер бүрсүгүнү болоорун айтып, эгер даярдык сабак консультация болбосо бүгүн келбейт, деди. Оюм уйгу-туйгу болуп, бүрсүгүнгө чейин же кайра кыштакка кетээримди, же шаарда калаарымды билбей, жатаканадан издегим келди. Ал жерден таба албай алар. Ал жерден табалар бекенмин деп келсем, эшик оозундагы күзөтчү аял, вахтерша, документсиз кирүүгө мүмкүн эмес деп киргизбей койду. Жанымда паспортум да жок болчу. Акыры кирип чыгып жаткан студенттерден сурай баштадым. Көбү тааныбайбыз дешти. Көпчүлүгү билбейм деп жооп беришти. Бир убакта сырттан кирип бараткан кара тору, орто бойлуу, чачын аркасына бош таштап алган кызга кайрылып, андан да сени сурадым. Жанатан бери эле тааныбайм, билбейм, башкалардан сурап көрүңүз деген сөздөргө үйрөнө түшкөн кулагым дагы ушул сөздү күткөнсүдү. Антсе да үмүт менен суроолуу карадым. Ал кыз үмүтүмө чырак жандырып, алгач фамилияңды сурап, андан кийин тааный тургандыгын, азыр жатаканада жашабай койгондугуңду, 2 досуң менен жакын эле көчөдөгү бир үйгө ижарага квартирант болуп чыгып кеткениңди айтты. Квартираңды сурасам, ал жерге барган менен үй номерин унутуп койгонун айтып, күлүп, анан мени менен кошо барып көрсөтүп койду. Аты Кайрыниса экен. Эшигиңди коңгуроосун бастым. Китеп окуп жаткан белем, колуна чоң китеп кармаган бир арыкчырай келген сүйкүмдүү кыз чыга келди. Сени сурасам, үйдө жок эле деди да, мени тааныган адамдай жигити болбойт белеңиз, деп күлүмсүрөй карады. Башымды ийгедим. Аңгыча тили буудай кууруган немекен сенин курсташың, сыр чечишкен досуң болоорун тез эле бужурап койду. Качан келээрин айталар бекенсиз, дедим чыдамсыздана. Ал болсо эшигин ачык калтырган боюнча ички үйүнө жүгүрүп кирди да бүктөлгөн кагаз алып чыгып мага карматты.
Мен окуйун деп ача баштаганымда шашпаңыз. Сизге айтаарым, атаңызды көндүрө албаганыңыз үчүн өзүңүздү күнөөлүү сезүүнү унутуп, аргасыз сизден үмүтүн үзгөн Гүлжамалга күнөө жаап жүрбөңүз. Аны көргүңүз келсе, сүйлөшөм десеңиз, бүрсүгүнү окуу корпустан табасыз. Бул катты сизди жолуктуруп калсам берип коерумду эскертип мага таштаган болчу. Тагдырга таарынбаңыз. Гүлжамалга болсо туура түшүнүңүз. Белгисиз бакыттан үмүт этүү, натыйжасыз күтүү азап менен канатташ жүрүүчү жараян экендигин билсеңиз керек. Кош болуңуз. Ал эми катты өзүнүн сөзү боюнча окуп бүткөндөн кийин тытып же өрттөп салыңыз, деп күлүмсүрөп туруп эшигин аяр жапты. Мен буга такыр түшүнбөй, экинчи кабаттан чуркап түшүп, ары жактагы чоң кайыңдын түбүндөгү атайын жасалган отургучка отуруп катты окуй баштадым. Ал катыңды турмуш деген туталантты үнүмдү. Турмуш менин жашындырды көнүмдү. Тагдыр бизди кошпогонго баш чайкап, табаармын деп турган чагым сүйүүмдү. Деген ыр саптары менен баштап, күнүмдү жашындырды дегениң атаңдын кайтыш болгондугу, эң сонун максаттарыңа журналистикага окуйм деген, мени менен бирге жашайм деген максаттарыңа жетпей калгандыгың экенин, өзүм сүйгөн журналистика кесиби жок дегенде жолдошума таандык болсун деп өзүңдөн 3 жаш улуу журналист жигитке турмушка чыкканы жатканың, мен тууралуу аныңа айтып, бир жолугуп кеңири сүйлөшүп алууну мурдадан эсине салгандыгың, сени көксөй тургандыгың жөнүндө бир топ сүйлөмдөрдү чиймелеп, акырында максатка жетпей калган адам өкүнөөрүн, антсе да ал өкүнүү жашоодо максатсыз өмүр сүргөндөн артык экенин белгилөө менен кош бол, жаным, бактылуу бол, армандуу ардагың Г деп чекит коюп турсун. Мен ошондо эң катуу кайгырдым. Ажал бар болсо, мен албайбы? Сенден айрылгандыктын белгиси катары деп да ойлодум. Ал учурдагы абалымды эстегим да келбейт. Анткен менен өкүттүү, армандуу учурум азырда көз алдымда. Жазган катыңды өрттөбөдүм дагы, тытпадым дагы. Аны көпкө сактап жүрдүм. Эң бир өкүнүчтүү жери, тумардай сактаган сенин катыңды аялым отко салганы болуп жатпайбы? Аттиң, турмуш-ай. Адамдарды көп нерсеге муктаж кылып жаратасың да. Бирок кайра андан кем коесуң. Неге таш боорсуң? Менин атымды чоң атам бекеринен Кумарбек деп койгон эмес экен. Студент кезимден эле сенин сүйкүмдүү чырайыңа, келишимдүү келбетиңе, өзүңө тарткан назыңа, жүрүм-турумуңа, кылык жоругуңа кумар болуп жүрдүм. Кийин тааныштык, бирге жүрдүк. Кудай тилегимди берди окшойт деп боолголосом андай болбоду. Биздин ошол тунук, аруу, алгачкы таза сүйүүбүз курсту бүткүчөң гана жыргалын берди. Өмүрлөш болууга атам каршы чыгып айрылыштык. Бирок сага болгон ошондогу орушон сүйүүм түбөлүк жашайт, периштем. Аял алып, 3 балалуу болсом деле сага кумармын. Чырайыңа ынтызармын. Ал менен ажырашып кетким келет. Бирок сен да билүүлүүсүң. Кимге үйлөнмөксүң? Кимге үйлөнмөкмүн? Анын жосунсуз жоругуна, аздиктеп сактап жүргөн сенин акыркы катыңды атайын отко салганына аябай ачууланам. Ажырашып кетип, андан начарына туш келип калбайын деп аргасыз иштен тынып жүрөм. Азыр дагы аялымдын күмөнү бар. Ал төрөлсө 4-үнчү балалуу болом. Кечээ сени ойлонуп, жолубуздун тайкылыгына, тагдырдын тартыгына өкүнүп олтуруп, ушул төрөлөр балам эгерде кыз болсо, атын Гүлжамал коем деп өзүмө өзүм шерт кылдым.
Атам айткан Айтмаматтын кызын кантип аялдыкка алганымды өзүм да билбейм. Анын мен аздектеп сактаган асыл катты айырганы, тытып отко салганы арылгыс арман. Бул жорук үчүн кечире да албайм. Баш кошушубузга биринчиден атам каршы болду. Экинчиден сен сабырсыздык кылдың. Каралдым. Жалган дүйнөдө көп эле нерседен курукул калап турбайбызбы? Кайран пенделер. Бул дүйнөгө сен деп кусага батып, сен деп ойлонуп, сен деп кайгыга чөмүлүп, каткырып күлүп жүрөр кезимди да караандай кайгыруу менен өткөргөнү келген белем. Эх, тагдыр, ташбоор тагдыр. Таалайымды сага ыруулооду да өзүңдү тапкыс жакка, табышпас жагдайга салды. Кош бол, Гүлжамал. Мынакей, узун түндү уктабай өткөрөр болдум. Өткөн кеткендин баарын көз алдыма тарттым. Жалаң эле сүйүнүчтүн алуулун кунутуна суу сепкен өкүнүчтөр, кайгылуу учурлар, кантмексиң, башыңа түшкөндү баары бир көрөт экенсиң. Турмуштун түркүн ууш кыйыштарына кабылганда такш алып, ага-буга башың бышат белем. Мен азыр деле сен жөнүндө ойлоп, кирпик какпай арманга белчемден батып жаткан чагым. Турмушуң эшек араба деген кеп өөнсүз окшобойбу? Мемиреген тынчтык толкусуна сиңирген улуу түндүн да сапары карып баратты. Жылдыздар тарап таң агара баштады. А менин жеке оюм сенде, келечекте. Эмне иш жасаарымды билбейм. Бир чечимге келе албай үнсүз мемиреген калыбымдан жазгым келбейт. Курсташ досуңдан сенин мага калтырган катыңды окуганымда жүрөгүм тилинди. Ичим туз куйгандай ачышты. Күйөөңө мени айтканың жакшы, бирок баары бир поезд кетти. Бир жолу кеңири сүйлөшкүм келет деп акын аныңдын макулдугун алган экенсиң. Бирок мен аны каалабадым. Жолуксам көңүлдөгү жараат ырбайт болчу. Ошол келишимде сени менен баш кошууга апамдын шарт түзгөнүн сен укпай калдың. Мейли, аны угуп өкүнүчкө калба. Сенин мындан аркы тагдыр жолуңдун татаал же шыр экендигин элестете албай кыжаалаттандым. Болушунча болду. Сенин мендик эмес экендигиңди нике кайып далилдеди. Турмушуңдан жыргалчылык көрүп, менсиз калганыңа өкүнбөй өмүр сүрсөң экен. Эми экөөбүз жакынкы жылдарда жолуга албасак экен. Ойлогон аруу ойлорум ойрондолгонуна аябай өкүндүм. Аягында баш чайкап, Гүлжамал деп атыңды ичимден кайра-кайра кайталоого адат алдым. Кантмекмин. Азыр мен аялым менен жашап жатсам да, алгачкы сүйүүм катары ушулардын баарын көз алдыма тасмадай тартып жаттым. Эгер Гүлжамал сага баш кошконумда 1-2, 2-4 болуп, деги көңүлүм төп болуп, таалайлуу күн кечирмекмин. Үйдөгү азыркыдай уруш жаңжал өкүм сүрмөк түгүл башталбайт болчу. Башталбайт. Эх, деп балам, билдирбей. Менин бешенеме төө тепкен белим. Мезгилдер жылдарды чубап балалуу да болдум. Сени дале эстейм. Кээде түгөйүмдү кучактасам, бул Гүлжамал деген сезим менен кучактайм. Өпсөм дагы Гүлжамалды өп жатам деп кыялданам. Бирок кайдан? Сени кучактап өпкөн адам такыр башка болуп жатпайбы? Аны өмүрүмдө көрө элек болсом да, сен эми ошонун жары болгонуңду билип туруп, андан кызганып кетем. Жашоодо даңгыр жол жок белем. Таштак менен, ойдун чуңкур менен басууга адам аргасыз болот окшобойбу? Гүлжамал. Мен кээде түнкүсүн ошентип кыйкырып алат экем. Өзүм да чочуп ойгоном. Аялымдын кабагы карыш түшөт. Сен Гүлжамал деген бирөө менен байланышып жүрөт экенсиң, деп. Ачууланып кээде ошол түнү таң атканча ак энеге айтышып чыгабыз. Анын жанында аны кароонун ордуна ары карап жаткан жагдайлар барган сайын көбөйүүдө. Акыры ажырашыптынат окшойм. Билбейм. Анда мотурайган балдарым кантет. Ойлордун кайгылуусу мени тантап, санаалардын саргайганын мен жандап, кажаланчылыктын кучагында сенделип турам.
Эрте кайртайт окшойм. 1998-жыл. Мынакей, узун түндү уктабай өткөрөр болдум. Өткөн кеткендин баарын көз алдыма тарттым. Жалаң эле сүйүнүчтүн алууланган отуна суу сепкен өкүнүчтөр, кайгылуу учурлар. Кантмексиң, башыңа түшкөндү баары бир көрөт экенсиң. Турмуштун түркүн оош кыйыштарына кабылганда такшалып, ага буга башың бышат белем. Мен азыр дале сен жөнүндө ойлоп, кирпик какпай арманга белчимден батып жаткан чагым. Турмушуң эшек араба деген кеп өөнсүз окшобойбу? Мемиреген тынчтык тулкусуна сиңирген улуу түндүн да сапары карып баратты. Жылдыздар тарап, таң агара баштады. А менин жеке оюм сенде, келечекте. Эмне иш жасаарымды билбейм. Бир чечимге келе албай, үнсүз мемиреген калыбымдан жазгым келбейт. Курсташ досуңдан сенин мага калтырган катыңды окуганымда жүрөгүм тилинди. Ичим туз куйгандай ачышты. Күйөөңө менин айтканың жакшы. Бирок баары бир поезд кетти. Бир жолу кеңири сүйлөшкүм келет деп аныңдан макулдугун да алган экенсиң. Бирок мен аны каалабадым. Жолуксам көңүлдөгү жараат ырбайт болчу. Ошол келишимде сени менен баш кошууга апамдын шарт түзгөнүн сен укпай калдың. Мейли, аны угуп өкүнүчкө калба. Сенин мындан аркы тагдыр жолуңдун татаал же шыр экендигин элестете албай кыжалаттандым. Болушунча болду. Сенин мендик эмес экендигиңди нике кайып далилдеди. Турмушуңдан жыргалчылык көрүп, менсиз калганыңа өкүнбөй өмүр сүрсөң экен. Эми экөөбүз жакынкы жылдарда жолуга албасак керек. Ойлогон аруу ойлорум ойрондолгонуна аябай өкүндүм. Аягында баш чайкап, Гүлжамал деп атыңды ичимден кайра кайталоого адат алдым. Кантмекмин. Азыр мен аялым менен жашап жатсам да, алгачкы сүйүүм катары ушулардын баарын көз алдыма тасмадай тартып жаттым. Эгер Гүлжамал сага баш кошконумда 1-2, 2-4 болуп, деги көңүлүм төп болуп таалайлуу күн кечирмекмин. Үйдөгү азыркыдай уруш жаңжал өкүм сүрмөк түгүл башталбайт. Деп алам билдирбей. Менин бешениме төө тепкен билим. Мезгилдер жылдарды чубап балалууда болдум. Сени дале эстейм. Кээде түгөйүмдү кучактасам, бул Гүлжамал деген сезим менен кучактайм. Өпсөм дагы Гүлжамалды өп жатам деп кыялданам. Бирок кайдан? Сени кучактап өпкөн адам такыр башка болуп жатпайбы? Аны өмүрүмдө көрө элек болсом да, сен эми ошонун жары болгонуңду билип туруп, андан кызганып кетем. Жашоодо даңгыр жол жок белем. Таштак менен, ойдун чуңкур менен басууга адам аргасыз болот окшобойбу? Гүлжамал. Мен кээде түнкүсүн ушинтип кылтырып алат экем. Өзүм да чочуп ойгонум. Аялымдын кабагы карыш түшөт. Сен Гүлжамал деген бирөө менен байланышып жүрөт экенсиң, деп. Ачууланып кээде ошол түнү таң атканча акыйнек айтышып чыгабыз. Анын жанында аны кароонун ордуна ары карап жаткан жагдайлар барган сайын көбөйүүдө. Акыры ажырашып тынат окшойм, билбейм. Анда мотурайган балдарым кантет. Ойлордун кайгылуусу мени тандап, санаалардын саргайганы мен жандап, кыжалатчылыктын кучагында сенделип турам. Эрте картаят окшойм. 1998-жыл.